Апта ичинде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жана анын үй бүлөсүнө карата коркутуу болгону ачыкталды. Бул кабарды уккан жалпы коомчулук бир селттей түштү. 20 ноябрь күнү чукул айтылган бул кабар социалдык тармактарда да желдей тарады. Төрагага жеткен флеш-картада Ташиевке бир катар шарттар коюлуп, эгер аткарбаса көп адамдын каны төгүлөрүн эскерткен. Ошондой эле каттын автору таразанын бир тарабына анын үй бүлөсүн салып коркутууга батынган. Бул маалыматтан биринчи кабардар болгон мамлекет башчысы Садыр Жапаров тыкыр иликтөөгө тапшырма берип, жана коомчулукка чукул маалыматты жеткирүүнү табыштаган. Мындай оор кабарды уккан карапайым калк канжыгага башын байлап, Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жан үрөй иштеп жаткан Камчыбек Ташиевди өздөрү коргоп алууга даяр экендигин билдирип, кайрылууларды жасашууда. Акыркы бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Камчыбек Ташиевке карата коркутуу планын иштеп чыккандардын бири кармалганы айтылууда. УКМК төрагасынын айланасындагы акыркы жагдайларга кесиптешим Нурзада Сыдыкова кенен токтолот. То есть я еще раз скажу, никогда я эти условия выполнять не буду. Но я очень надеюсь, мы их выявим. Посмотрим, жизнь покажет, кто кого победит. Өтүп бара жаткан бул апта ичинде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке карата коркутуу болгону кабарланды. Мамлекеттин коопсуздук кызматын жетектеген таасирдүү адамга келген мындай кабар коомчулук арасында катуу талкууга алынып жаткан чак. Азырынча кимдер тарабынан жана эмне максатта мындай аракеттер болгону тууралуу иликтөө башталган. Ал эми биздин каналдын өздүк булактары шектөөлөрдүн алгачкылары кармалганын кабарлашты. Анда коомчулукта чуу жараткан бул кабар тууралуу окуянын чоо жайына башынан токтололу. В этом письме указано о том, что Үстүбүздөгү жылдын 20 ноябрь күнү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жалпыга маалымдоо каражаттарына чукул кабар менен тең бөлүштү. Ал анын дарегине жана үй бүлөсүнө карата коркутуу каты келгендигин билдирди. Таң эрте атайын кызматтагы жумуш ордуна келсе башка каттарга катарлаш баштыкчанын ичинен Ташиевдин жеке өзүнө деген жазуусу менен конверт келген. Анын ичинде жалгыз флеш-карта чыгып, анда коркутуу маанисиндеги кат болгон. Бул маалымат менен алгач мамлекет башчысы Садыр Жапаров таанышып, андан соң тергөөгө жана тез арада коомчулукка чыгаруу тапшырмасы коюлган. в этом письме указано о том, что я должен исполнить какие-то условия для того, чтобы Бул катта мени же үй бүлөмдү сактап калуу үчүн кээ бир шарттар айтылган. Алар белгилеген шартты кандай аткарам жана кантип, эмне кылып улантышым керектигинде ачык айтышкан. Жалпысынан бул катта мына ушундай маани камтылган. Ооба, бул жерде түз эле коркутуу бар, бирок мында кайсы бир атайын кызматтын ыкмасы экени ачык эле көрүнүп турат. Мы посмотрели, да, здесь есть прямые угрозы. Каттын автору бардык жетекчилер, анын ичинде күч түзүмдөрү, атка минерлер жана алардын үй бүлөсү тууралуу маалыматтарды чогулткан. Ошондой эле ал атайын кызматтын адиси экенин белгилеген. Ал буйртманы аткаруу үчүн криминал жана олигархтар көп суммадагы акча каражатын сунуштаганы жазылган. Жалпы гонорардын 25%-ын алганын жана буйртма бергендер 6 киши, баары таасирдүү адамдар экен айтылган. Масалык баш алмандыкка 65 киши жана жергиликтүү уюштуруучулардын катышуусу пландалган. Да, если вы меня уничтожите, может быть, это обратно вернуться. Да, может, если вы каким-то образом меня навредите, но пока я живой, я с этой пути не свернусь. Ооба, силер мени жок кылсаңар кайра өзүңөргө да кайтып келиши мүмкүн. Ооба, мага кандайдыр бир жамандык кылышыңар мүмкүн. Бирок мен тирүүмүн жана бул жолдон кайтпайм. Муну бир билип койгула. Мен дагы кошумчалап кетким келет. Мен мамлекетибиздин чалгындоо кызматында төрага болуп иштеп жатканыма 5-жыл кетип жатат. Бул убакта президентке 2 ирет кол салуу аракетине тушуктук. Мага карата 5-6 кол салуу аракеттери болгон. Жада калса жардыруу максатында мен жүргөн жолдорго жер алдынан туннелдер даярдалган. Алар ар кандай жолдор менен мени жок кылууга аракеттенишкен. Бирок биздин атайын кызматтын, милициянын жардамында алардын планы ишке ашкан жок. А по отношению ко мне было подготовлено несколько, 5 или 6 покушений.
Андан тышкары кат ээсинин өтүнүчүндө Ташиев 10 күндүн ичинде жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Акуновичтин жесирине андан тартып алынгандардын бардыгын кайтарып берүүнү жазган. Ошондон кийин гана каттын ээси УКМК төрагасына эсептердин тизмесин, миллиард долларлык баалуу облигациялардын жайгашкан жерин көрсөтүп берерин белгилеген. Эгерде бул өтүнүч аткарылбаса, кан көп төгүлөт деп коркуткан. Эгерде Ташиев макул болсо, Борбордук аянтка туунун жанына өртөөчүрү автоунаалардын эртеден кечке чейин тизип, Чыныбай Акуновичтин аялын сүйлөшүүгө чакырууну сунуштайт. Бул маалыматтан кийин Чыныбай Турсунбековдун жубайы Нуржан Давлетбекова Facebook баракча аркылуу кайрылуу жасады. Ал көзүнө жаш алып, катка эч кандай тиешеси жок экенин билдирүүдө. Эмне үчүн 4 жыл мурун өтүп кеткен жолдошумдун атын айтып атканын, мен айтып атканын силер ишенесиңерби? Ошо биздин үй бүлөбүзгө жакшылык каалаган киши, жардам бергиси келген киши ушинтип чыгарат дегенге ишенесиңерби? Мен билбейм бул адамдардын артында кимдер турат экенин, такыр билбейм. И кандай максат менен эмнеге ушундай жазып атышкандарын да билбейм. Мен азыр кечирип койгула. Биз саясатка кызыкпайбыз. То есть я еще раз скажу, никогда я эти условия выполнять не буду. Я служил государству, я служил нашему народу, так и будет, я буду служить. Я еще раз повторяюсь, я вас не боюсь. Неуважаемые передачи вот этой писем, кто бы ты ни был, кем бы ты ни был, да, ты можешь меня уничтожить, но мой дух кыргызский никогда не уничтожишь. Ал эми бул кабар Камчыбек Ташиевдин өмүрүнө коркунуч жаралганын жана буга кайдыгер кароо болбой тургандыгын атайын кызматта көп жыл эмгектенген УКМК ардагери Жеңишбек Качкеев эскертүүдө. Мындан улам бул кырда ал менен күрөшүү үчүн жапатырмак аракет болушу керек деп эсептейт. Бардык Кыргызстандын эли жана мамлекеттик органдар төрагага жардам бериши керек экенин айтат. Курал жарак бар эле дейт, баары тең деген конечно коркунучтуу чындап келгенде. Анан эми негизи бул жазган киши жөнүндө оюм меники бир оорулуу кишиге окшоп кетип атат да. Бул союздун убагында да мындайлар болгон. Шизофрения деп коебузбу? Ошондой окшоп кетип атат да. Анан ар кайсыларды мындай өзүнүн оюнан чыгарып, бирок почерки тиги кылган иштеринин баары ушул биздин спецслужбанын кызматкери экени анык эле билинип турат. Мындан тышкары азыркы тапта атайын кызматтын адистери ар тараптуу өнүгүүгө жетишкен дейт ардагер. Кат жолдоп коркутууга батынган адам тез аранын ичинде табылат деген ишенимин билдирди. Анткени өлкөдөгү мыйзамсыздык менен күрөш жана анын жыйынтыктары буга далил деп эсептейт. Булардын баары ойлоп атат окшойт. Азыр биздин атайын кызмат ойноп жүрөт деп. Андай эмес. Азыр баары тең контролдо. Мына орекинде Кудай буйрса, менин оюмча тез эле табылат, тез эле табышат буну. Себеби уже чети чыгып атпайбы? Чети чыгып атат. Анан туура айтып атасыңар. Жанагы мен дагы башында айтпадымбы? Бул биздин атайын кызматтын кызматкеринин почерки болуп атпайбы бул дегенчи. Анан азыр учурдан пайдаланып дагы эмеге айткым келип атат. Акыркы күндөрү мына МВДнын кызматкерлери жакшы иштеп атат. Баягы бир топту кармады. Алардын ушундай чоң курал жарактары менен, эң күчтүү курал жарактары менен гранатага чейин бар экен. Тиги майда чүйдөсүнө чейин чечилген нерсени алып чыкканча мен ушу эл дагы ыраазы болуп атат МВДнын кызматкерлеринин ишине. Жогоруда белгиленгендей, мындай абал Кыргызстанда соңку 4 жылдан бери жүрүп жаткан коррупция жана Крим чөйрө менен күрөшкө байланыштуу экенин да болжолдоп жатышат. Буга чейин да атайын кызмат мамлекет башчысына жана УКМК төрагасына кол салуу аракеттери менен буйртма аркылуу сырттан келген кара дүйнөнүн адамдарын кармашканы айтылган эле. Абдан татаал, оор кылмыштуулугу менен күрөш болуп жатат да. Анткени булар деген тамырлар менен губернатор, акимге чейин кеткен да, ачык эле айткандачы. Ошол өздөрүнүн кишилерди койгон, жада калса өзүнүн кишилери депутаттар болгон, өзүнө белгилүү болгондон канча депутаттар кетти ошолорго аралашкан деп. Баары билет аны, коомчулук баары билет. Ошол үчүн бул жерде эң негизги коркунуч пайда болду да. Анткени биздин чоңдор эч кимди коркпой, эрк жүрөгү менен күрөшүп атат да. Кечээки кат жөнүндө өзгөчө мен оюмча бул абдан туура
кадам болду деп эсептейм. Анткени Камчыбек Кыдыршаевич коомчулук билсин да. Коомчулук көп нерсени билбейт. Анткени бул жеңил эмес. Бул аябай оор. Жеке коопсуздугун четке сүрүп, элди кремчөөрөдөн коргоого алууга жана белчесинен батып калган коррупциядан сооруп чыгууга бел байлаган Төраға Ташиевке коомчулуктун колдоосу керек. Анткени ар бирибиздин алаканыбызда мамлекеттин келечеги турат дешет талдоочулар. Ошол үчүн ошундай жада калса өзүнүн жашоосуна, жакындарынын жашоосуна коркунуч бүгүн бар. Ошол үчүн эмне кылышыбыз керек? Баарыбыз биригип, жада калса ошол мамлекетке жардам берип, коомчулук тарабынан туура маалыматтарды жеткирип, биздин жарандарыбызга туура маалыматтарды өзгөчө масалык каражаттар, журналисттер, блогерлер ошол маалыматтарды туура жеткирсе абдан жакшы болот деп эсептейм. Мына азыркы күндө президент Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич президентибиз айтып атат, бул күрөш башталды, аяга чейин чыгарабыз. Пока биз иштеп атабыз деп айтты да. Ошол үчүн кечеги кайрылуу менин оюмча бул ушундай эле коомчулук тарабынан суранышта ошол биз жүргүзүп аткан саясатты бир муштумдай болуп колдоого мажбур. Биз да ачык эле айтканча биз жардам беришибиз керек да. Ал эми Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жан үрөп иштеп жаткан Камчыбек Ташиевдин өмүрүнө жана анын коопсуздугуна карапайым калк кайдыгер карап тура алган жок. Биздин телеканал аркылуу үнүн жеткиргиси келген адамдардын саны ондоп саналат. Алар УКМК төрагасын коррупционерлердин жана кремчөөрөнүн зулумдугунан коргоп алууга даяр экенин билдиришүүдө. Угуп атабыз, баарыбыз эле кооптонуп атабыз. Мен ойлойм, ушу кыргыз эли баардыгы, особенно энелер аябай кооптонуп атсак керек. Анан эми ушул бизге аракеттерин жасап, жанын үрөп, мүмкүн болсунча кыргыз элин жакшы, жогорку деңгээлге көтөрөм деп аткан кишилерибизди, особенно Камчыбек Кыдыршаевичти ушу кол салам, өмүрүнө зыян келтирем, үй бүлөсүнө зыян келтирем деген адамдардан мамлекетибиз коргоп алат деп ойлойм. Анан мамлекетибиздин коргоосу менен бирге элибиз дагы, биз энелер дагы кыргыз эли баардыгы коргойт деп ишенем. Коргойбуз Кудай кааласа, эч андай ишке жол бербейбиз. Биринчи Алла Таалам колдосун, анан элибиз колдосун. Иштерин ийгилик каалайбыз. Мамлекеттин бийлигине каршы чыккан болот да. Мамлекеттин саясатын колдобогондор. Эми ал коркуктан коркпош керек. Камчыбек эч кимден коркпой иштей берсин. Эл колдойт аны. Садыр экөөнү. Так что ошолордун наоборот президент менен ошо коопсуздук кызматынын төрагасына ийгилик каалайм мен. Мен ошо Кыдыршаевди колдоймун. Шаарга келсе телекранчил болушка да акым бар да, аксакалдардан да болуш керек да. Буларга Кудай Таала ден соолук, иман берсин. Өз панасында Кудайым асырап, бизди Кыргызстанды чоң мусулман мамлекеттердин катарына кошуп, бакубат жашашты насип кылсын. Ушуларга Кудай Таала күч кубат берсин. Эми бул бардык элге эле кыргыз эли боюнча эле өзү мындай терс көрүнүш болуп калды, жагымсыз сөз болуп калды. Муну эми мамлекет колдоп, эми Кыдыршаевдин өмүрүнө мындай коркунуч келип атат деп бир 2-3 ай мурда деле элден ушундай сөз неметкенде президент өзү айтты го. Биздин мындай коргоочуларыбыз жетиштүү, Кудай кааласа эч кандай нерсе боло албайт деп. Эми андайлардын баягы душмандык кылып аткан нерсе да, ошондой душмандардын эле Кудай кааласа Кудайым миизин кайтарар, ийизин буларды булар деле колго түшөт. Бул нерсе өзү болбогон нерсе болуп атат да. Биздин мамлекет кандай акыбалга келип калгандыгын биз көрдүк. Ушу болуп аткан иштердин аркасында көрдүк. Бүтүндөй саясат боюнча, эркек криминалдар боюнча, башка маселелер боюнча, коррупция боюнча кайсы деңгээлге келип калгандыгыбызды баардыгыбыз көрдүк, байкадык. Мына ушуларды билип туруп, байкап тургандан кийин ушундай бир ашча сөздөрдү айта берген кимге кызыкчылыгы бар. Камчыбек Ташиев атайын кызматтын башына келген 5 жыл аралыгында социалдык жана экономикалык жактан сазга батып калган өлкөнү жакырчылыктан сууруп чыгып кетүүгө башын сайып иштеп келет. Аны менен катар Кыргызстанды талап тоноп жеп көнүп калган коррупционерлер жана уюшкан кылмыштуу топтор менен айыгышкан күрөш жүргүзүлүп, болуп көрбөгөндөй душман топтогонго да жетишти. Өз өмүрүн тобокелге салган аракеттери жемишин берип, өлкөнүн экономикасы жакшырып, бардык тармактарда сезилерлик жылыштар бар экенин эл туюп. Андыктан Садыр Жапаровдун жана Камчыбек Ташиевдин жүргүзүп жаткан саясатын карапайым калк колдоого алып жатканы бекер жеринен эмес. Жакшы жумуштарды жасап атат. Үйлөрдү берип атат. Жана балдарга бүт жалаба тош, нарын бүттеме жагынан бүттеметип атышат ошо. Жакшы эле эметип атат. Алар эми түшүнбөстүк кылып атса керек өзлөрү.
элдин немесин ойлогон жери жок камын. Алар өз кызыкчылыгы болуп атат да. Коркутуулар. Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди Алла колдосун деп өзүм постоянно тахажжудда да дуа кылам. Эми мактаныш эмес, элге керек болуп атпайбы бардыгычы. Биз 30 жыл ташпака жүрүш болуп жүрдүк го. Мына 3 жылда көрсөтүп койду да. Кудай таала ушуларга өмүр берсин. Камчыбек Кыдыршаевичке, Садыр Нуркожоевичке жардам беришибиз керек. Ушундай маанилүүбү, маанисизби ушундай маалыматтар чыкса айтып турушубуз керек. Айтыш керек дайыма, күрөшүшүбүз керек. Жалгыз булардын алы келбейт, күчү келбейт, жетишпейт ага. Анысы деле жанын сабап катуу иштеп атышат. Күнү түнү менен иштеп атышат. Анын баарын аз да. Аз киши. Көп жалпы күрөшпөсөк болбойт. Буга улайлы Камчыбек Ташиевдин өмүрүнө коркунуч жаралып жаткандыгы боюнча маалыматтар тараган учурдан баштап социалдык тармактарда да жарандар видео кайрылууларын байма-бай жүктөп жатышат. Алар да жеке кызыкчылыгы үчүн көрө албастык кылып жаткан тараптарды сынга алышкан. Кече генералыбызга угроза болду да, кол салуу угрозачы. Эми мен просто мына суроо бергим келет да. Кыргызстан өнүгүп атат го. Мына эки дос келип, Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп, уже 60%ке биз өнүгүп кетип атабыз го. Неге ушундай кылып атасыңар, бут тосуп атасыңар деген суроону просто эле как таксист катары бергим келди да. Айтылган нерсе айтылгандай кылынып атат го. Айтылган нерсе айтылгандай кылынып атат. Дагы не керек бизге? Өнүгүп атат го Кыргызстан, өнүгүп атат. Башка президенттер уже жеп кетип калган жок го, өнүгүп атат го. Мына школалар салынып атат, канчаган спортчуларды колдоп атат. Белгилей кетсек, маалымат жыйында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2020-24 жылдар аралыгында уюшкан кылмыштуу топтордон таза эмес олигархтардан мамлекетке акчалай жана мүлк түрүндө 120-125 миллиард сом өндүрүлгөнүн айткан. Мамлекетке кайтарылган миллиардтарга бир учурда ээлик кылгандар алардан өндүрүп алып элдин казынасына кайтарган Камчыбек Ташиевке ар бир тиш кайрап отурганы айтпасак да түшүнүктүү. Бирок кемеси Ташиевдин жок болушуна өтө кызыктар экенин алдыда президент дайындаган тергөө ачыкка чыгарат. Ал эми биздин өздүк булактар аркылуу коркутууга батынган шектөөлөрдүн бир нечеси кармалганы кабарланды. Учурда тергөө уланууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.